Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 15 май 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Сокулук району Романовкада жүрөм туғандар. Ушул Романовкадан 4 километр түндүгүрөктө 1 май Первомайский айылында бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө маалымат берейин дегем азыркы чыгарылышта туғандар. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Фрунзе жана Гагарин көчөсүнүн кесилишинде турам. Көпчүлүгүңүздөр билген Часпик деген жерде туғандар. Ушул жерден биз түндүк карай Гагарин көчөсү менен түз барганда 4 километр аралыкта сатылуучу үй жайгашкан. Селекция же болбосо Первомай айылында туғандар. Анан айылга чейин бул жерден 25 сомдон таксилер кетет экен. Же болбосо Бишкек шаарынан түз 338 маршрутка менен барсаңыздар болот. Анан бул Фрунзе көчөсү менен сиздер дагы түз эле батышты карай бара берсеңиздер, Сокулуктун центрине бара аласыздар. Анан бир аз эле чыгышты карай барсаңыздар, Шопоков шаарына бара аласыздар тугандар. Көптөгөн маршруткалар Беловодскийге жана Карабалтага ушул жерден өтөт тугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Часпиктен Гагарин көчөсү менен 4 километрдей түндүктү карай келип, Первомайская же болбосо дагы бир аты Селекция айылына жетип келип калдым. Бул мына ушул центр экен тугандар. Жаныбызда мектеп бар, 50 метрдей аралыкта. Бул жакта бала бакча бар тугандар. Оң тарапты карап келе берсеңиздер, Гагарина көчөсү менен сиздер бул жерде Шерхан жана Бакыт ата магазинин көрө аласыздар. Ошонун жанындагы жол менен түз 100 метрдей чыгышты карай бассаңыздар тугандар, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үй жайгашкан. Ориентирди Шерхан магазинине же болбосо бул жактагы 2 этаж үйгө алсаңыздар болот. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул жерден түз Бишкек шаарына чейин 338 маршрутка барат экен туган. Асфальт көчөдөн 100 метрдей чыгышты карай басып келип, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көрүп турганыңыздардай тегеренте короосу песка блок менен тосулуптур. Бул үйдү айылдын центринде жайгашкан десек деле болот. Мына асфальтка жакын эле жаныбызда 150 метрдей аралыкта мектеп, бул жакта 150 метрдей аралыкта бала бакча деле жайгашкан тугандар. Айылдын ортосунда жайгашкан. Андан ары эми кирип короосундагы калган маалыматтарды, үйдүн ички тарабындагы калган маалыматтарды сиздерге берейин тугандар. Бул мына үйдүн короосунун көрүнүшү. Жеринин аянты 10 сотук тугандар. Документтер боюнча кызыл китеби бар экен. Мектеп, садик жакын жерде бар, мечит бар тугандар. Видеонун башында эле айттым, аны суу бар тугандар, свет бар, отопление, котел менен иштейт. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 9 га 14, толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Мына жана айткандай эле жеринин аянты 10 сотук. Мына бул жакта мал сарайлар, бул жактан абестер бар экен. Азыр сиздерге биринчи эле болуп бул чоң үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң чыгып короосунда калган маалыматтарды берем тугандар. Көрүп турганыңыздардай алда тарабы мына стяжка. Воротунан киргениңиздерде 2 машина баткыдай жер бар. Андан бул жагына деле киргизсеңиздер 3-4 машина баткыдай жер бар экен тугандар. Андан ары бул үйдүн негизги кирүүчү эшигинин ушундай темир эшиги орнотулган тугандар. Андан ары түз кирсек, бул жерде прихожка. Бул прихожканын оң тарапка кайрылсак, бул жерде кухня бар экен тугандар. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Мынакей батыш тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле прихожкага чыгып түзөтсөк, бул жакта чоң холл. Дуалдары шпаклевка, потолок гипсокартон жана түштүк тараптан 2 чоң пластик терезе орнотулган. Полу ламинат тугандар. Анан ошол эле холлдон биз башка бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Мынакей. Анан киргенде эле ушул холлдун бул жагында душ карашот алынган бөлмө жайгашкан. Азыркы учурда арестон, анан душ баары орнотула элек. Бирок баардык нерсеси даяр тугандар. Арестонду жана башка душтун буюмдарын орнотуу керек. Мынакей. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Дуалдары кафель, потолок, пластика жана түштүк тараптан бир форточка орнотулуп турган. Ички тарабына раковина орнотулуп, суу да чыгарылган. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Андан ары эми бир чекеден сиздерге көргөзүп кетерейин. Бул жакта бир детский бөлмө.
мінекей. Дуалдары шпаклевка, потолок гипсокартон жана чыгыш тараптан чоң терезе орнотулуп тур. Пол ламинат тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле холго чыгып, андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жак зал экен. Дуалдары шпаклевка, потолок гипсокартон жана чыгыш тараптан 2 терезе орнотулган. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары да орнотулган тугандар. Бардык бөлмөлөрдүн полу ламинат. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары холго чыгып, бул жака кайрылсак, дагы бир бөлмө, спальный бөлмө. Дуалдар шпаклевка, потолок гипсокартон, түндүк тараптан чоң терезе орнотулган. Паровой отоплениянын батареялары бар жана пол ламинат тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары эң акыркы бөлмө. Бул жакта дагы бир детский бөлмө экен. Узун турасы 4x4 көрүнөт. Потолок пластика жана түндүк тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Пол ламинат. Дуалдар шпаклевка тугандар. Бул детский бөлмө, эң акыркы бөлмө. Андан ары эми паровой отоплениянын котел жайгашкан жерди сиздерге көргөзүп өттүрмүн тугандар. Мына негизги иштен киргениңизде деле прихожкадан сол тарапка кайрылсаңыздар, бул жакта паровой отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө бар. Бул котел көмүр менен жылытат экен тугандар. Мына ушундай бөлмөдө жайгашкан. Бул жерде деле батыш тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур тугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын тугандар. Мына бул үйдүн түндүк тарабында, үйдүн арты тарабында калган ушунча жер бар экен. Бул жакта мына жер ээси, үй ээси, бул жакта азыр жер жемиш эгип койгон учуру жана кандайдыр бактар деле бар экен. Бул үйдүн арты тарабы тугандар. Түндүк тарабы. Анан бул жакта навес. Навестин ылдый тарабында тапчан бар экен. Кааласаңыздар, ээси менен сүйлөшүп алып калсаңыздар деле тагы келип өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Анан бул жакта навестин түбү гараждын кызматын аткарат экен. Бул мына гараж сыяктуу навес бул жак тугандар мынакей. Анан бул жакта койбо канга сарай бар экен. Пескоблок менен стенасы көтөрүлгөн. Анын төрүндө бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет жана бул жакта дагы мондай чоң навес тугандар. Кошуналар менен болгон чек аралар толук түрдө пескоблок менен тосулуп, бир гана чыгыш тараптагы кошуна менен болгон граница зымтор менен тосулган тугандар. Дагы бир жолу эскерте кетейин, жеринин аянты 10 сотук. Бул жака кандайдыр жер жемиш эксеңиздер болот. Мына азыркы учурда жер ээси бир аз жерине помидор эгип койгон учур экен. Дагы эмне маалыматтар калды тугандар? Негизги маалыматтардан бул мына үйдүн тоо тараптан, түштүк тараптан көрүнүшү. Үйдүн эң эле чыгыш тарабында алма бактары бар экен жана кошуна менен болгон аралык 3 метрден көрөктөй көрүнөт. Келсеңиздер деле аны өзүңүздөр көрүп байкап алсаңыздар болот. Жана ошондой эле фундамент жөнүндө айтып баптырмын. Фундаменттин бийиктиги 1 метрдей бийиктикте көрүнөт тугандар. Бардык маалыматтарды деле бердим окшойт тугандар. Бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасына $32,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр тугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Анан бир нерсени уnuттум, бул жактан муну көрдүңүздөр окшойт, мен бирок айтпай калдым. Чөп алып киргенге, чоң машина киргенге, же мал чыгарып киргенге өзүнчө дагы бир дарбаза орнотулуптур. Ал жакта өзүнчө дарбаза, бул жакта дагы бир өзүнчө дарбаза бар экен. Жолго чыкканга тугандар. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 10 сотук. Романовкадагы Часпиктен бул жерге чейинки, бул 1 май айылына чейинки аралык 4 километр экен. Документтер боюнча кызыл китеп бар. Үй узун турасы 9-14. Мектеп жакын жерде, бала бакча жакын жерде жайгашкан тугандар. Бишкек шаарынан түз бул айылга чейин 338 маршрутка келет экен тугандар. Бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине дагы кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген адам болсо, туугандар болсо, ошол адамдарга сиздер чоң жардам берген болосуздар тугандар. Андыктан видеону группалар менен бөлүшүңүздөр. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.